Bir. Саламатсыңарбы балдар? Биз силер менен кийинки онлайн сабагыбызды улантабыз. Өткөндө интернет боюнча, онлайн тест боюнча окуп түшүнүү, сөздүк окшоштуктар жана сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча өткөнбүз. Ошол боюнча иштегенбиз. Бүгүн силер менен биз кыргыз тилиндеги кездешкен тесттер боюнча. Мага бул суроого жооп бергилечи. Баарыңардан айта турган сөзүм мындай. Кыргыз тилинде иштегенде, биринчи иштегенде канча тест, канча жооп ала алдыңар? 30 суроодон канчаны туура таптыңар? Кандайсыңар? Дагы бир жолу. Иштеп көрдүңөрбү? Иштеп көргөн окуучулар болсо, ким биринчи иштегенде канча суроону таба алды? Биринчи иштегенде канча жооп таба алдыңар? Кыргыз тилде бул орточо татаалдыкта берилген. Бул өзү негизи 6-чы дептердин суроолору. Кандай болсо дагы бул тесттер ачыкка чыкты мындайча айтканда. Кана иштеп көрдүңөр беле? Онлайн тестке кирдиңерби? Онлайн тестке кирдиңер беле? Окуучулар, кайда кеттиңер? Силерге тесттин кейжин жазайын. Ошондой койчу. Дагы бир жолу айтам. Мынакей мен силерге тесттин кейжи сайтынын ичинен онлайн тест деген бөлүктү көрсөтүп жатам. Мынакей онлайн тест деген. Буга киресиңер. Дагы бир жолу айтам, ушул тесттерди баардыгынан өтүшүңөр керек. Бул тестти бассаңар, могул жердеги бул катары орус тилинде, бул катары кыргыз тилинде баардык тесттер чыга баштайт. Дагы күндөн күнгө жаңырып жатат. Мына жума сайын улам бирден тесттер кошулуп жатат. Дагы кийинки сабактарда кошулушу мүмкүн. Негизги тесттин суроолору башындагы 4-төө. Биз өткөндө силер менен окшоштуктар бөлүгүн иштегенбиз. Бүгүн кыргыз тилинин грамматикасы бөлүгүн иштейбиз. Азыр мынакей силер менен кошо баштайбыз, мынакей. Тести. Тести иштерде мынакей карайбыз. Биринчи тест ачылганда бул жакта минутасы кетет. Суроолор бул жерден чыгат. Эгерде суроолорду өйдө ылдый жылдырам десеңер, бул жерден мындай кылып жылдырсаңар болот. Биринчи жооптун тести кайсы болуп эсептелет? Келгиле баарыңар менен өтүп көрөйүн. Мага айтсаңар, мен ошол жерден бул жерден басып турамын. Биринчи суроо кайсы? Көрүнүп жатабы балдар? Г дейт. Bir вариант келди. Ош кыздар лицейи. Г-ны басайын. Дагы кайсы лицей бар эле бизде? Кадамжай бар экен. Кана? Бүгүн чоктал жокпу? Кана? Кадамжай силер кайсы вариантты карайсыңар? Биринчи тест көрүнүп жатабы? Силер дагы Г вариант дедиңер. Макул, кабыл алалы. Экинчи суроонуку кайсы? Экинчи суроонуку кайсы? Кайсына коёюн? Кана? Экинчи суроонуку кайсы? Азыр мен буларга кайра кайтып келемин. А деген вариант түштү. Ош кыздар лицейинен. Кадамжайдан. Кайсы вариантты белгилейин? Кадамжай. Келебиз. Кана. Азыр силер менен кошо ушул тестти өтүп көрөбүз. Калсын. Үчүнчү тестке өтөлү. Үчүнчү тест кайсы вариант? Кана? Үчүнчү тест. Кайсы жооп туура? Үчүнчү тест. Кайсы жооп туура? Жооп күтөм. Жооп беребиз. Кайсы катардагы сүйлөмдүн биринчи бөлүгү экинчи бөлүгүнө карама каршы мааниде турат? Кана? Биз силер менен кошо онлайн тест өтүп көрөбүз. Анан канча балды туура тапкандыгыбызды далилдейбиз. Анан кайра башынан өтөбүз. Жооп беребиз. Же угулбай калдыбы? Ош кыздар лицейи. Кана? Калаган бир вариантты айтып көргүлө. Экинчи бөлүгүнө карама каршы болуш керек дейт. А вариантты сунуштап жатат Ош кыздар лицейи. Кадамжай кайдасыңар? Кадамжай жоголдуңар. Карайбыз. Макул, кабыл алдым. 4-чү суроону кайсы болушу мүмкүн? Кайсы варианттагы сүйлөмдө тыныш белгилери туура коюлган дейт? Өтөбүз тести. Ош кыздар лицейи Г вариантын сунуштап жатат. Азыр Кадамжайдын гана жообун кабыл алам. Кадамжай кайда кеттиңер?
Кадамжай, кайда кеттиңер? Макул, кете берели. Уланталы андан арын. Следующий задание деп басканда кайсы суроолор күйгөндүгү, демек ошол суроолорго гана баса аласыңар деген сөз. Кайра артка кайтып келе турган болсок, анда предыдущий задание дегенди басышыбыз керек болот. Кеттик, 5-чи суроонуку кайсы? Көрүнүп жатабы балдар? Ош кыздар лицейиники Г деген вариантты сунуштап жатат. 5-чи суроонуку. Кадамжай дагы жоголуп кетти. 6-чы суроонуку мындароо эле билет, окуучулардын баары мектепте күнүгө иштейсиңер. Кеттик. 6-чы суроого бара жатабыз. 6-чы суроонуку Ош кыздар лицейи Г деген вариантты сунуштап жатат. Кадамжай кайда кеттиңер? Макул. 7-чи суроо кайсы? Кана. 7-чи суроо Г варианты келди окшойт, Г варианты келди, Б варианты да келди. Макул. 8-чи суроо. Карайбыз. Жооп беребиз. Көрүнүп жатабы балдар баарыңарга? 8-дики А болуш керекпи? Макул, кабыл алайын. Кеттик. 9-га барабыз. Дароо эле көрүп иштесек болот. Кана. Суроолор абдан ыңгайлуу түзүлгөн. 9-дуку Г деген вариант Ош кыздар лицейи гана иштеп жатат. Калгандары киргенге жетишсин. 10-го баралы. Асты сызылган сөздөрдүн кайсынысы кыймыл аракеттик мааниде келип жатат дейт, же болбосо этиштик мааниде деген сөз, 10-дуку В деген мааниде келип жатат. Кеттик. 11-дики 11-дики өтөбүз. Мен А деген вариантты белгилеп коеюн. Балким Г деген варианттыр. Макул, кабыл алалы. 12-чи суроо. Бул жооп берип окшойт, 12-ники Г деген вариантты коюп жатышат. Көрөлү. Г деген вариантты көрүп жатат. 13-чи суроого барабыз. 13-түкү А деген вариантты сунуштап жатат. 14-түкү менин атым Асел. Мен эжем менен бирге турам. Эжем 30 жашта, ал турмушка чыккан, жана анын 2 уулу бар. Эжем күнүгө эрте туруп ишке жөнөйт. Кечинде келип тамак жасайт. Балдарынын сабакка даярдыгын текшерет. Мен жээндеримди жакшы көрөм. Алар мени да жакшы көрөт. 13-түкү В деген вариантты сунуштап жатышат. 13-түкүн А деген да вариант келген, В деген да вариант келди. Кайсынысын кабыл алалы? Болбойт. Макул. 14-кө баралы. 13-түкү В дейт. 14-түкү 14-түкү В деген вариант. 15-тики үй тапшырмасын аткарып, досу Аскарга телефон чалды да, Мелис кечки тамагын жеди, сынак тууралуу сурады. Сүйлөмдөрдү кандай ырааттуулугу менен койсок туура болот дейт. 3-чү В вариантты сурап жатат. Дагы Кадамжай кирдиңерби? Киргенге аракет кылабыз. 15-тин жообун В деген вариантты сунуштап жатат. Баары эле В болуп калды окшойт. Ойлонобуз. 16-га барабыз. 16-га баралы. Оңой эле. Өтө кылдаттыкты талап кылат. Байкалбай шашып кетпешиңиз керек, Кана 16-ныкы кайсы вариант туура? Б вариантын алалы. 17-ники көк жүзү көл менен чагылышып керемет бир сүрөт. 17-ники Г деген суроо келди. Макул.
18'diki sarımsaqtın özөгүбү? Макул, көрөлү. 19'га жылалы. Bir telefon gelmek ошо карап турбасам өтө маанилүү киши болчу. Кайсы вариант туура? 19'дун варианты 19'дун жообу кайсы варианттагы сүйлөмдүн түзүлүшүндө адабий тилдин жазуу эрежесине дал келбеген ката бар. 19'да А деп ойлоп жатышат. Макул, кабыл алдым. Же башканы да талашкандар барбы? Классыңарда сүйлөшүп аткан балдардын башка балдардыкын да көрөлү. Барыңар кеңешип кесиштейбиз. 20'ныкы кайсы деп ойлойсуздар? Жыйырманыкы Г варианты дейт. Бул жерде 2 С жазылып калыптыр, балдар. Ысык көл дегенди 100 градус кайнатып жиберген экен, Муну көрүшүбүз керек. Г деген вариантты белгилейин. Макул, 20'ныкы Г. 21'ге баралы. Жыйырма бирге кайсы катардагы сүйлөмдө асты сызылган сөз өкүнүү маанисин билдирип турат. Сызылган деген туура эмес ташталып калыптыр, балдар. Макул. Типографиянын катасы болушу мүмкүн басмакананын. 21'дики В дейт. Көрөйүн. 22'ге баралы. Мына кеңешип, кесип иштеп жатабыз. Анткени класста жооп берип, бул тест менен иштеген окуучулар да бар, иштебеген окуучулар да бар. Бирок ошондой болсо дагы азыр жалпы жообун көрөбүз. 22'никин Гны басайын. Макул. 23'кө барабыз. Кандай иштесеңер дагы биз шашпай көрүшүбүз керек. Жыйырма экиники кайра барыңызчы дейт. 22'ге кайра барайын. Г деген вариантты бердиңер, мен бастым. Эми бир жообуңарды кабыл алганга даярмын. 22'ники А болушу мүмкүн деген вариантты да бердиңер. Аны дагы кабыл алдым. Азаматсыңар. 23'кө баралы. 23'кө баралы. Өткөндө ош кыздардын лицейи жок болчу. Өтө жай болуп атасыңар, азаматсыңар. Мейли кандай болсо дагы иштейли, көрөлү. Ой, Гга барайынбы? Кандай эле? Г болчу. Кечиргиле. Г. 24'кө баралы. Карга ке түшпөс бий атыгып 70-80 жылдай бий болсо Мойтакени эл да эл башчалары да кадырлашкан дейт. Кайсы жерлерине үтүр келиши керек дейт. Мындай суроолор тыныш белгилеринде өтө көп, 24'түкү Б деген вариант дейт. 25'ке баралы. Жыйырма бешке барабыз. Жыйырма бештеки Б дейт. Кабыл алдым. 26'га баралы.
25'ti B dedim, bastım жигиттер, сулуулар. Кадамжай келди, Азаматсыңар Кадамжайдыкы дагы B болду. 26'ga барабыз. 26'ga барабыз. 26'ныкы V дейт. 26'ныкы V дейт. Экөөнү тең, жооңар 26'ныкы V болду. Кеттик, кийинкисине өтөлү. Эң акыркы бөлүктөр калды. 27. Айсалгындын ишенгени ушул бала. Асты сызылган сөздөн кийин кайсы тыныш белгиси коюлат? Балким коюлбастыр, Бир жооп келди, Ош кыздар лицейи Б деген вариантты сунуштады. Кадамжай, балким сен коюлбайт деген вариантты сунуштайсыз. Көрөлү. Кадамжайдагы Б деген вариант келди. 28'ге өтөлү. 28'дики В деп ойлоп жатат. Кабыл алайын. Ош кыздар лицейи. Кадамжай. Кана. А, 29'ga жылалы, туура, 29'ga жылалы. Бүтүп баратабыз, соңуна чыгабыз. Азаматсыңар 10 мүнөт убактыбыз кетти. 29'дуку А деген вариантты сунуштап жатышат. Кабыл алып көрөйүн. Балким илимий макаладыр. Балким жөн гана көркөм сүрөттөө болушу мүмкүн. Расмий билдирүү болушу мүмкүн эмес, 30'га баралы. 30'га баралы. Кадамжайдын окуучулары 29'ду жооп бере электе, өтүп кеттик, макул. Алар үчүн башка версияда болушу мүмкүн. Чыныгы тестке барганда дагы балдар, силер бир гана төртбурчтук жасаганга акыңар бар. Эки жолу төртбурчтук жасай албайсыңар. Анткени ошол тестиңер 0га өтүп кетет. Ошон үчүн бир тегерек. Демек, кийинки тапкан жооңар төртбурчтук болсо, демек туурасы гана ушул кабыл алынат дейт. Ош кыздар лицейи Г вариантты сунуштады. Кадамжай, силер кайсы вариантты сунуштайсыңар? Мен Кадамжайдыкын көрөйүн. Макул. Биз жооптордун соңуна чыктык. Азыр мен тестти бүттүк десек, канча балл алабыз деп ойлоп жатасыңар. Кеңешип, кесип, мурун иштеген болсоңор дагы, азыр биз 30'дан 30 балл ала албайбыз го деп мен ойлойм. Силерчи? Аласыңарбы? 30'дан азыр мен бассам, азыр биздин жыйынтык чыгат азыр. Аласыңарбы? 30'дан 30 балга жетесиңерби? Бастым. Анда эмесе. Бизде бир ката жооп бар. Биз эми ал ката жоопту таба албайбыз. Билесиңер, муну? Такыр кайсы жерден көрө жатарбыз дейт. Азаматсыңар, бирок ошондой болсо кайсы жерден жаңылдык деп ойлойсуңар. Мен артка жылайын. Демек, 30 суроонун ичинен бир суроону ката кетиргенибизди көрдүк. Азыр бул жерден кайсыл жооп ката болгондугун такыр көрө албайбыз, Биз ал үчүн эми тесттерге барып көрөлү. Ар бир тестти талкуулап жатканда, мен силерди түшүнүп жатам, бул тесттердин бардыгын иштегенсиңер, өзүңөргө жаттоо иретинде кабыл алынып калышы мүмкүн. Бирок мен тесттерди эч качан жаттабагыла деп айтып келемин, Бул жерде жооп берип жатканда бир гана нерседен жаңылбашыбыз керек, Бардык жоопторуңар туура, мен айткан бир гана жооп ката. Азыр ошол жоопко жетебиз. Була? Баштадык анда эмесе. Азаматсыңар иштебесеңер дагы эң жакшы. Эгерде силер иштебеген болсоңор, бул эң сонун. Биринчи суроонун жообун силер Г тамгасы менен бердиңер. Мен бул суроону карап көрөлү. Эгерде бирөөнүн көзүн караган жаман балам, колдон келсе бирөөнүн көзүн караба да бирөөнүн күнүн өзүңө түшүргө дейт. Бирөөнүн көзүн караган жаман деп атат, бирөөнүн көзүн караган дейт. Демек, бирөөнү багуу эмес, бирөөнү тиктөө эмес, бирөөгө карыз болуу эмес, бирөөгө көз каранды болуу. Эми окуп көрөлү, бирөөгө көз каранды болуу жаман балам. Туура жол. Силер эң туура тапкансыңар, туура жолу ушул.
Башка сөздөрдүнчен дароо эле чыгарып таштоо вариант бирөөнү тиктөө. Бул кароо маанисинде. Кара деген сөз болсо тиктөөнү алып коюш мүмкүн. Жок, биздерде сөздүн фразеологизм деп коет, мынакей сөздүн биринчи колуңарга тест келгенде, жанагы сараң киши жөнүндө суроо келгенде дагы аны чычканга кебек алдырбаган деген сөздү сак катарында берип койгонсуңар. Ошондой жаңылыш кетип калышы мүмкүн. Муну алып коюш керек. Бирөөгө карыз болгондо да бирөөнүн көзүн кароо эмес, карыз болуу дагы бирөөнүн көзүн карап калбайбыз. А бирөөнү багуу ушул сөздүн тескерисинче антоними катарында келет. Бир гана сөз ушул туура. Демек жообуңар туура маанини берди. Кийинкисине баралы. Мына карап текшерип көрөлү. Мынакей. Кийинки жообуңарды мен эстеп калдым, кайсы жерден жаңылганын да билем. Кайсы тесттен жаңылган? Рахмат. Кийинкисине өткөрүп коелу. Башка мен өтүп коеюн. Экинчи тестке баралы. Иш кагаздарын жүргүзүүдө өзүнүн талаптары бар дейт. Келели. Ар бир суроого келгенде адам аттарын, мекеменин аттарын кыскартып жазуу, адамдын аттарын кантип кыскартып жазышыбыз мүмкүн. Эгерде макул атын кыскартып жазып коюшубуз мүмкүн, а фамилиясын кошо кыскартып кое албайбыз, Мекеменин аттарын кыскартып жазууга жол берет. Мисалы үчүн ААК дегенде, ачык акционердик коом дегенде, ЖЧК дегенде, ЖЧК кыскартып мекеменин атын биз жоопкерчилиги чектелген коом деп келип атат, А бирок ошол эле мезгилде бирөөнө жол берсек, экинчисине жол бере албайбыз. Кийинкисине көркөм сөз каражаттары иш кагазында таптакыр биринчи кезекте тыюу салына турган нерсе. Бир да иш кагазында, же болбосо бир да мыйзамда биз көркөм сөз каражаттарын, же болбосо фразеологизм менен өтмө мааниде берилген сөздөрдү колдонбойбуз. Кийинкиси диалектилик формадагы сөздөрдүн иш кагазында колдонгондо анын маанисин ар түрдүү колдонуп калышыбыз же түшүнүп калышыбыз мүмкүн. Ошол үчүн диалектилик сөздөрдү дагы иш кагазына киргизүүгө жол берилбейт. Туура, силер тестти туура таптыңар. Туура варианты А. Айтылуучу ойдун тактыгы, ачыктыгы, түшүнүктүүлүгү. Мынакей, карап көрөлү, түшүнүктүүлүгү деген сөз туура. Ой так болуш керек, ачык болуш керек. Аны мен да окусам түшүнүшүм керек, айылдан сиз окусаңыз дагы түшүнүшүңүз керек. Ошол үчүн туура жооп А варианты калат. Силер дагы туура тапкансыңар. Үчүнчү жоопто силердин вариантыңар А варианты келди. Биздин вариантты дагы бир жолу текшерип көрөлү. Ошол туурабы же туура эмеспи деп, Кеттик. Суроону балдар, дагы бир жолу айтам. Тест иштеп жатканда суроону өтө кылдаттык менен окусаңар, силер математикадан деле ушундай эле табасыңар. Анткени математика деле, же болбосо сүйлөмдөрдү толуктоо деле дал ушундай форматта түзүлөт. Кайсы катардагы сүйлөмдүн биринчи бөлүгү экинчисине карама каршы келет деп турат. Карама каршы келтириш үчүн баарына баралы. Биз Г'дан баштайлы. Улуусу университет, анткени силердин вариант 3-чү тест боюнча А вариантын белгиленип турат. Биз анда кеттик анда эмесе. Улуусу университетти бүтүрүп келгиче, кичүүсү мектепти бүтүрүп калат. Кеттик анда эмесе суроо беребиз. Биринчи сүйлөмдөн экинчи сүйлөмгө суроо беребиз. Биринчи сүйлөмгө суроо беребиз. Кичүүсү мектепти бүтүрүп калат качан? Мынакей. Бул эмнени билдирип калды? Анда бул сүйлөм бизге мезгилди билдирип калды. Балдар, мен силерге ушул сөздү кайрадан эскертпей калдым. Кыргыз тилинде тесттер түзүлгөндө, бир суроо түзүлгөндө дароо 2-3 вариант дароо кетет деп, Демек, могул жерде бирөөңөргө ушул эле тест келсе, бирөөңөрдө карама каршысын туураса, экинчисинде мезгилди сурай турган сөз болуп калышы мүмкүн. Дагы көрөлү. Жыйналыш башталгыча докладын жазып бүтүрдү. Докладын качан жазып бүтүрдү? Карагылачы. 3-өө тең бул жерде мезгилдик мааниде келип жатат. Анда суроону мындай коюшу мүмкүн да. Экинчи бөлүгүн
кайсы катардагы сүйлөмдүн биринчи бөлүгү экинчи бөлүгүнө карама каршы мааниде турат дейт. Кайсысы экинчи бөлүгүнө мезгил мындай деген суроо келип калышы мүмкүн. Мезгилдик мааниде келген жок деген суроо келип калышы мүмкүн. Келген жок деген суроо келип калышы мүмкүн. Бизде бир вариант бул тест болсо, экинчиси кайсы катарда сүйлөмдүн биринчи бөлүгү экинчи бөлүгүнө мезгилдик мааниде келген жок деген суроо болуп калышы мүмкүн. Демек, могул тестте эки түрдүү вариант бар. Биз үйгө жетип калабыз, боз үйгө жетип калабыз. Качан? Бул дагы мезгил. Карагылачы, үчөө тең мезгил болду. Эми каршы карабыз. Досуңдан бал жегиче, касыңдан бал жегиче, досуңдан суу ич дейт. Суроо берип көрөңүчү. Качан суу ич болобу? Келбейт. Көрдүңөрбү? Өзү эле ушул сүйлөм карама каршы турат. Демек, могул тестте эки түрдүү жооп бар. Эки түрдүү тапшырма бар. Кимге кандай келсе дагы А вариантын белгилесеңер туура болот экен. Кайсы катардагы сүйлөмдө карама каршылык мааниде бар, кайсы катардагы сүйлөмдө экинчисине мезгилдик мааниде келген жок деген мааниде келсеңерсиздер, демек А вариантына табасыңар. Туура, силердин варианттагы туура. Кайсы катардагы сүйлөмдө тыныш белгилери туура коюлган. Тыныш белгилерине келгенде, бул жерде төл сөз жана бөтөн сөз турат. Мен силерге кичинекей грамматика окутуп коеюн балдар, капа болбосоңор, мынакей. Бөтөн сөз анан төл сөз. Биз төл сөздү билебиз, бул баарыбыздын өзүбүздүн автордун сөзү. Алар көбүнчө биз билебиз, кайсы сөздөр жатат. Айткан деген сөз же болбосо деген окумуштуу сенин сөзүңдө деп айткан экен, биздики да Аристотель деп айткан экен деп. А могул сүйлөнгөн сөз ал кишинин сөзү, демек бөтөн сөз. Бөтөн сөз экиге бөлүнөт. Бөтөн сөз экиге бөлүнгөндө бул кандай болуп бөлүнөт? Тике сөз, анан кыйыр сөз деп. Балдар, ушуну жазып алгыла. Анткени мен могул сүйлөмдү азыр кыйыр сөзгө дагы, тике сөзгө дагы айлантамын. Тике сөз болгондо кандай болот? Кыйыр сөз болгондо кандай болот? Төл сөз жөнүндө сүйлөшкөн жокпуз. Азыр бөтөн сөздүн ичинен кеттик. Окуунун тамыры ачуу, жемиши таттуу деген экен Аристотель. Могул сөз Аристотельдин сөзү. Ошол үчүн бул бөтөн сөз. Бөтөн сөздүн ичинен дагы тике, анын сөзүн биз бузбай туруп айттык. Бул тике сөз. Экинчи сүйлөмгө барып көрөлү. Аристотель окуунун тамыры ачуу, жемиши таттуу болорун айткан дегенде, могул жерлердеги кичинекей кылып тырмакчаларды алып таштасак, карагыла, Аристотель таттуу болорун айткан экен деп келди дагы. Ошондо биз үчүн эмне деген сөз пайда болуп калды? Карайбыз балдар. Мынакей, эмне пайда болуп калды? Дагы бир жолу карайбыз. Бул ушул жерде болорун айткан деген сөздүн ичинде тике бөтөн сөз, тике сөз бардай болуп эзилет. Бирок бул кыйыр мааниде келди. Көрдүңөрбү? Мынакей кыйыр мааниде. Суроо мындай да келип калышы мүмкүн. Кайсы варианттагы сүйлөмдө кыйыр мааниде бөтөн сөз кыйыр түрүндө берилди деп келип калышы мүмкүн. Кайсы катардагы сүйлөмдө кыйыр автордун эле сөзү менен гана келип атат. Бирок ал автор ошол эле мезгилде тигинин сөзүн, Аристотельдин сөзүн кыйыр түрүндө бурмалап айтып жатат. Кийинкисине баралы. Кийинки эрежеде мындай. Окуунун деген экен дейт. Бөтөн сөздү бөлүп жатат. Эгерде бөлө турган болсок, анда дайыма бул жерлерге сызыкча коюшубуз керек болчу. Бөлүшүбүз керек да, үтүрө эле эмес, сызыкча менен да бөлүшүбүз керек. Деген экен Аристотель деп кайра бөлүп жатат. Туура тырмакча менен ачабыз, бирок ортосуна төл сөздү киргизе турган болсок, эки жагынан сызыкча менен ажыратабыз. Г вариант деп силер да жооп бердиңер, азаматсыңар. Бул туура вариант. Мынакей. Бөтөн сөздүн ичинен тике сөз, төл сөздүн ортосуна келди. Могул нерсени байкагыла, сөзсүз кош чекит болсун, кээде үтүрлүү чекит да коюп коет. Бул ката балдар.
сөзсүз кош чекит болсун, эки чекит болсун. Көздү чоң ачып карашыбыз керек. Андан кийин тырмакчаны ачабыз, баш тамга менен келиш керек. Могул жерде үтүр белгиси келгенде сызыкча коебуз. Эгерде тырмакчанын ичинде суроо белгиси же илеп белгиси келип калса, же үч чекит келип калса, сыртына үтүр койбойбуз. Муну унутпагыла. Ичине, тырмакчанын ичине келип кала турган болсо, сыртындагы үтүр коюлбайт. Эгерде ичиндеги могул суроо белгисин, илеп белгисин, көп чекиттерди тырмакчанын сыртына коюп койсоңор, анда бул дагы ката болуп калат. Ошон үчүн тырмакчанын ичине кошумча белгилерди коесуңар. Кошумча белгилер ичине келгендиги үчүн сыртындагы үтүрдү алып таштайсыз. Бул тест мынакей үтүр менен берет, же болбосо ичине суроосун берип туруп, дагы үтүр менен берип койсо, ката экендигин көрүшүңөр керек. Мына катары менен ушул сөздү жазып туруп, бирөөнө үтүрлү чекит, бирөөнө суроо белгисин коюп туруп, дагы мындай коюп жазып койсо, байкашыңар керек. Көздүн кылдаттыгын талап кылат. Силер туура жооп бердиңер. Туура жообу Г. Азаматсыңар. Кандай ойлойсуңар? 5-чи жоопту туура жооп бердик деп ойлойсуңарбы? Г деген вариантты. Көрөлү. Кайсы варианттагы сөздөр жазуу эрежесине ылайык жазылган дейт. Мынакей. Катасын табабыз. Уңгусу күн да бир нерсеге көнүү маанисинде келип жатат. Күн асмандагы жаркырап тийген күн. Бул жерде өң болуп калды. Эми күнгө дегенде, эми күн катарында, кул катарында келген сөз болсо, анда биз аны кабыл алмакпыз. Анда бул сөздү туура катарында кабыл алмакпыз. Ал да болушу мүмкүн. Бирок сынган туура сөз, Демек, могул жерде эгерде күн кул катарында келе турган болсо, анда туура вариант болот. Эгер күн катарында келсе, бул ката. Кандай болсо дагы А варианты ката. Бул жерде бир ката сөзүбүз бар. Балдар, кайсы катардагы сөздөр жазуу эрежесине ылайык жазылган деген суроо келгенде, ичинде 4 сөз келсе дагы, 3 сөз келсе дагы, 3-өө тең ката болот экен деген эрежелерди эсиңерден чыгарбагыла. Бирөөнү эле ката кылып коюшу мүмкүн. Жаман, сөздүн уңгусу жаман эмес да, жаманбы. Сөздүн уңгусу сынбы же сынганбы? Карайсыз, жанга туура. Кеттик. Тын, токто. Тын маанисинде, жанга маанисинде, анан күчтүү. Көбүнчө ш тамгасы менен келет да, күчтүү деп айтабыз да. Сүйлөгөндө күчтүү деп сүйлөшүбүз керек, жазганда күчтүү деп жазышыбыз керек, Орфография эреже боюнча дагы орфоэпиянын туура сүйлөөнүн эрежелери да келип калышы мүмкүн. Гөнүү деген дагы сөз бар. Гөн маанисинде, Кана кайда кеттик? Каяка кеттик? Күндөгү. Бузбайлы, Көмүү. Көмбөй койду депчи. Туура могул жердеги вариантта мынакей бул эми ошо Томонун өзүнүн бергенсинде көмүү маанисинде алып жаткан турбайсыңарбы? Көмбөй кетип калды деген маанисинде. Азаматсыңар, андай да болуп калышы мүмкүн. Демек могул вариант өзү биз үчүн өтө чырдуу. Биз деген ошол Томого барып жазганда дагы атайын бөлүмүнө, кайрылуулар деген бөлүмүндө тестте ката бар деген суроолорду берип койсок болот. Эң жакшы азаматсыңар. Кеттик кийинкисине да баралы. Кыйыктанбай күнгө ачты деп. Өзү дагы ушул вариантты туура деп турат, силер дагы туура деп таптыңар. Биринчи көргөн кишиге мынакей А вариантынын ичинен дагы мен дагы ушуну көнбөй деген сөздү көңүл бөлбөй кеткем. Демек, көнбөй деген маанисинде гана кабыл алгам, көмүү маанисиндеги сөздү кабыл алгам. Бул жерде 3-өө тең туура сөз болуп калышы да мүмкүн экен. Ошон үчүн бул жерде 2 жооп туура болуп калышы мүмкүн экен. Муну тесттин өзүнүн жообунда эч чырга алып келбеген сөз Г вариантында турат. Мындай учуру да бар болушу мүмкүн. Мындай учуру дагы. Тест дайыма чырга түшүрбөгөн сөздөргө коет. Туура. Силер да туура тапкансыңар, биз да туура тапканбыз,
Кеттик. Г 6-чы суроо. 6-чы суроону силер эмне деп жооп бердиңер? 6-чы суроону силер Г деп жооп бериптирсиңер, Өткөндө силер менен иш кагаздары деген вариантты өткөндө ушул тестке көбүрөөк токтолгонбуз, Ар бир тестке иштегенде муну унутпашыбыз керек. Арыз жазганда суранам деген сөз менен көп кетет. Өтүнөм деген сөз менен көп кетет. Тил кат жазганда алдым, алгандыгым чын деген сөз менен кетет. Ишеним кат дегенде ыйгарым укук берем деген сөз менен кетет. Муну билип алышыңар керек. Ыйгарым укук берем. Укук берем деген сөз менен кетет. Ал эми түшүнүк кат жазганда бул түшүнүк качан жазылат? Адам күнөө кылганда деп. Бизде бир күнөө бар, кечигип келди. Кечиктим деген сөздүн өзү бул тартип бузуу. Ошондон кийин, мынакей, түшүнүк кат жазылыш үчүн дагы кээде мындай суроо болуп калышы мүмкүн. Түшүнүк кат толук жазылган түшүнүк кат кайсы вариант деп келип калышы мүмкүн. Бул вариантта күнөөсүн кылды, экинчиси ал экинчи кайталанбай тургандыгын билдиребиз деп ишендирем деп атат. Демек, кантип жоём деген сөздү айтып жатат. Суроо мындай келип калышы мүмкүн. Эгерде могул сүйлөм жазылбай калса, түшүнүк кат толук эмес вариантта болуп калышы мүмкүн. Эгерде мен кечигип калгандыгым үчүн экинчи кайталанбайт деген сүйлөм жазып койсо, анда баары бир бул сүйлөмдүн качан, кайсы убакытта каттабай күнөөсүнүн кайсы фактылар боюнча кетпеген үчүн бул дагы так маалымат болбой калат. Ошон үчүн түшүнүк кат жазганда дагы ар бир компоненти туура туруш керек. Факт жана ал кантип жоюлат деген сөз. Дайыма эле кечигүү болбостон мен барбай калдым, бирок мен бул акыркы сүйлөм мындай да болуп калышы мүмкүн. Мен үй тапшырманы досторума алып, көчүрүп иштеп коюшум сөз берем, аткарып коем деп сөз бериши мүмкүн. Анда кайталанбай тургандыгы жөнүндө сөз болбой атат да, анан эмне экен деп ойлонуп калбашыңар керек, Демек сүйлөмдөрдү карашыңар керек. Түшүнүк кат дайыма фактыдан жана кечирим суроодон туруш керек. Аны кантип жоюудан туруш керек. Ошондо гана толук вариант болот. Силердин вариант дагы туура, биздин айтканыбызды дагы угуп коелу. 7-чи вариантты дагы бир жолу карап көргүлөчү. Кайсы вариантты туура деп эсептейсиңер өзүңөр? 7-чи вариантты мага көбүнчө Ош кыздар лицейи жооп берип калдык, балким Кадамжай башкача жооп берип калар. Кана 7-чи суроодо силер Ош кыздар лицейи Б деген вариант берген экен, туура. Мен көрүп жатам, кыздар, Кадамжайды уккум келет. Кадамжай анткени ортодон өчүп кетпедиби? Кайсы сүйлөмдөгү алды сызылган сөз кыймыл аракеттин ишке ашышын тилейт деп жатат. Мен барсам, эч ким жок экен. Барсам экен, сени көрсөм экен. Мен барсам, ал да келет. Барсамбы, барбасамбы, билбей турам дейт, мынакей. Кадамжай дагы Б деген вариантты берди, Карап көрөлү. Мен барсам, эч ким жок. Баарында тең са формасы туруп атат. Са формасы туруп атат. Са формасы туруп атат. Балдар, са деген мүчө шартты билдирет деп мектептен аябай көп кулакка куюп койгон. Шартты билдириш үчүн бир нерсенин шартын түшүндүрүш керек, Мисалы, эгерде шарт болуш үчүн, са мүчөсүнүн шарт болуш үчүн, эгерде күн болсо, гүл ачылат деп келебиз. Күн тийсе, жерге чөп чыгат. Эгерде жамгыр жааса, анда жерге чөп чыгат деп келет, мынакей. Эгерде анда деген келсе, дайыма, эгерде анда деген келсе, анда бул сүйлөм дайыма шарт болот. Башка учурларда сөздүн маанилери өзгөрүп кетет. Ал түгүл карама каршы келген учурлардагы келет. Силер туура таптыңар. 7-чи суроонун жообу Б барсам экен, сени көрсөм экен деп. Мен барсам эч ким жок экен деген сөз бул ошол мезгилдин эч ким жок экенин ошол жердеги фактыны берип жатат. Мен барсам ал да келет экен.
Бул дагы шарттын, алдын ала боло турган окуянын шартын билдирип калып атат. Барсамбы, барбасамбы билбей турам деген, бул дагы аткарыла элек жумуш. Тилек бизде аткарыла элек жумуш болуш керек. Тилек үчөөнө жакын болушу мүмкүн, бирок ошондой болсо дагы жумушта кыймыл аракетте тилөө мааниси жок. Кеттик кийинкисине баралы. 8-варианттагы бир деген сөз сандык маани туюндурду. Арсарлык маани бар. Туура са деген мүчөдүн 12 мааниси менен келген учуру бар. Ал үчүн балдар 9-класстын китебин ачсаңар, 9-класстын китебинде кыргыз тилинде са мүчөсүнүн бүт варианттары жазылган, сүйлөмдөрү менен кандай мааниде келгендиги абдан жакшы жазылган. 9-класстын ошол китебин ачып койсоңор бир ыраазы болосуңар. Са мүчөсүнөн жаңылбагандай болосуңар. Кеттик. Бир деген сөз канча деген сөз суроого жооп бериш керек. Сан болуш үчүн канча деген суроого жооп болуп түшүш керек. Берип көрөлү. Анткени бизден сандык сөздү сурап жатат. Дагы бир жолу карайлы. Баштадык. Ажа өзүндө бир кыз отурат. Өңү тааныш. Канча кыз отурат деп болбой калышы мүмкүн. Бул жерде канча кыз отурушат деп берсек, туура болуп калышы мүмкүнбү? Жок. Бул жерге канча деген сөзгө караганда кайсы бир кыз, кимдир бирөө дегендей отурат да, тааныш эмес дегендей. Божомолдоо мааниси отурат. Ким отурат? Бир кыз отурат болуп калат, Божомолдоо маанисин. Мындай да балдар, суроону иштеп жатканда ушул эле сүйлөөнү минтип калышы мүмкүн да. Кайсы варианттагы бир деген сөздө божомолдоо мааниси келди деп калышы мүмкүн. Кеттик. Бир күнү биздин көчөдө да майрам болор. Качандыр бир деген мааниде келип калды. Мезгилдик мааниде. Качандыр бир. Качандыр бир деген сөз бул мезгилдик мааниде келип калды. Бул жерде болсо күмөндүк мааниде келди. Бул жерде мезгилдик мааниде келди. Самат менен Тилек бир класста окуйт. Канчанчы класста же канча класста окуйбу? Канча деген суроо таптакыр бул жерге жатпайт. Бир деген сөз биргеликте деген сөзгө, бирге деген сөзгө жакын келет дагы. Бул сөздүн чогуу маанисинде келип калат дагы. Сын сыпаттык мааниге жакын келет. Эми көрөлү. Бүгүн болгону бир штук көйнөк сатып алды. Бир көйнөк сатып алды. Болгону деген сөз бар. Канча көйнөк сатып алды? Суроону өзүңөр эле берсеңер, ушул жерге туура чыгат. Көпчүлүк окуучулар суроо бергенде суроонун сүйлөмдөрдүн баарын окуп туруп, өзүңдүн ичиңден ушул сөздөрдү эле берип көрүш керек. Кайсынысында? Бир кыз отурат. Балким ал канча кыз отурат бөлмөдө? Анда эгерде бир эле штук кыз отурган болсо, анда бир эле кыз отурат деп бермекпиз. Бир эле кыз отурат, бир эле окуучу отурат деп бермекпиз. Ошондо сандык маани болуп калмак. Канча кыз отурат деп, бир эле окуучу отурат деп. Ал эми бул жерде эле деген сөздүн жоктугунан сандык маани жоголуп кетти. Бир күнү деген сөздө биз бир күнү, Кудай буйрса болжолдуу бир күнү деп беребиз да, качандыр бир мезгилде боло турган сөз деп. Демек, бул жоопта силер менен туура чыкты. Эми келели, балким бул суроодо катабыз бардыр. Жок, бул суроодон такыр катаны кетирбейбиз. Силердин жообуңар кандай экен? 9-суроодо силер жооп бериптирсиңер Г вариантын. Көрөлү. Дагы бир жолу ушул эрежелерге келгенде мен силерге айтып коеюн, балдар. Туура Г варианты, Ош кыздар лицейи мага Г варианты деп жооп берген. Балдар, муну белгиле. Кыргыз тилинин жазуу эрежелери акыркы жолу 2013-жылы бекип келген. Бул жогорку кеңештен бекип келген. Демек, ошол эреже боюнча силерди окутабыз. Негизи 2008-жылы 26-июнда бекип келген, акыркы оңдоолор 2013-жылы чыккан. Бүгүнкү күндө мындан кийин бир дагы орфографиялык эрежелер чыккан китеп боюнча бир дагы сөздүк ката кетирбешибиз керек. Кыргыз тилинин жазуу эрежелери боюнча адамдын фамилиясы кайсы жеринен ташылышы керек.
Макул, могу жеринен ташылбайт деген болсоңор, анда балким бу жеринен ташып койсок туура болмоктур. Кандай деп ойлойсуңар? Кана, эгерде бул жерде туура эмес десеңер, анда кайсы жерин туура дешиңер мүмкүн? Мынакей. Могул жер туура болушу мүмкүнбү? Т. У. Байтурсунов. Компьютер ташып атпайбы азыр? Китептерди, газеталарды, журналдарды карасаңар, аттарын ыргытып эле ташып атпайбы? Каалаган кээде бул жерден ташып коет, кээде бу жерден ташып коет. Кээде болсо туура, бул жерден да уруксат жок, бул жерден да уруксат жок. Эми могул бөлүп ташысам болобу же болбойбу? Бай Турсунов деп ташыса болот деген сунуш келди. Байтур же болбосо Байтурсу деп ташысак болобу? Мындай карайбыз. Адамдын аты жөнү эч качан фамилиядан бөлүнүп ташылбаш керек. Ташысаңар Бай Т.У. Бай деп ташыгыла. Ташысаңар Т.У. Байтур деп ташыгыла. Ташысаңар Т.У. Байтурсу деп ташыгыла. Т.У. Байтурсунов. Су менен эле бүтөт экен. Демек, мынакей ушундай ташылышы керек. Биринчи, экинчи, үч жеринен ташысаңар болот. Бирок аты жөнү дайыма бирге жазылыш керек. Кыргыз тилинин жазуу эрежелери боюнча эң акыркы параграфта ушул берилген. Кеңеш Жусуповду карайлы. Эми бул жерден ташып койсо туура болмок. Тыбыштык жактан сөздөрдүн туура эмес ташылгандыгы көрүнүп турат. Эгерде могул жерге да сызыкча коюп койсо, 70-жылдык болуп калат. Ал да ката болуп калмак. Эми 70 жылдык деген Жусупов деген сөздү макул, муну чогуу эле жазып койду дейли. 70 жылдыкты бияка ташып койсок болобу? Мына 70ти саптын биягына жазып, жылдык дегенди биягына ташысак болобу? Дагы бир жолу айтабыз. Болот деген суроо келди. Болот деген сөздү мага Ош кыздар лицейи келди. Мен силерге мындай сөз айтайынчы. Менимче, көпчүлүгүңөрдүн бойлоруңар 150 болбойт деген суроону берди. Кадамжай макул айтам. Менимче көбүнчө боюңар 150дөн 170ке чейин, мынакей. 170 см. Ушул см дегенди бияка ташып келсек болобу же болбойбу? Кана, силердин боюңар 150дөн 170 сантиметрге чейин, мынакей. См дегенди бияка алып келсе, кадамжай болбойт деген суроону берди. Ош кыздар лицейи. Кана, карайбыз. Ош кыздар лицейи, карайбыз. Ташысак болобу? См дегенди бияка же жанында болуш керекпи? Кана, эмне токтоп калдыңар? Эми мени уккула. Макул калсын. Негизи сантиметр болот дейт. Мени карайбыз. Сантиметр, километр, Ошко чейин 1000 километр, Баткенге чейин 1000 километр, Ошко чейин дагы бир далай километр деп. Же болбосо жерге тонна дегендер жазабыз, тонна, сантиметр, килограмм, литрлы дегендер бар да. Эч качан ошолордун бардыгы тең эч качан ташууга жол берилбейт. Ошондой эле 70ти бул жакка жазып, жылдыкты бияка алып кеткенге болбойт. Сан менен жазылганда, адамдын даталуу күндөрү жазылганда, бул экөө жанаша жүрүш керек. Ортосу ачык болуш керек, бирок 70 деген бул жака жылдык юбилей деп жазып кеткенге уруксат берилбейт. 70 бул кийинки санды сөздөр бири-бирине жабышып жүргөн, мынакей. Сымы дагы жанаша жазбайсыңар, бөлүп жазасыңар, бирок ташыганга болбойт. Эгерде ташылып кете турган болсо компьютерде, анын атайын программалары бар. Ошол программалардын негизинде шакекчелерди коюп туруп, такыр ортосунда ачыгы бар, бирок такыр ташылбагандай эпизоддору бар. Ошону басып иштешет компьютердегилер. Демек, бул жерде дагы ташыганга жол берилбейт. 70 жылдык 90 жаш юбилейи эч качан 90-ун бияка, чоң атамдын 90 жаш юбилейин өткөрүп жатабыз десеңер, 90-ун бияка, жашын бияка жазып койсоңор, бул ката болуп эсептелет. Анткени ошол сөз менен ошол сөз жабышып жүрө турган сөз. Кеттик. Созулма үндүлөр эч качан ташылбайт.
жазуу түрүндө кандай дейт? Жазуу түрүндө кантип жазылса, сантиметр деп баары бир ташылбайт. Дагы бир жолу айтам, сымыбы, сантиметрби жазсаңар дагы сан менен бирге жүрүш керек. Тыбы, тонна деп жазсаңар дагы бирге жүрүш керек. Бутуңардын өлчөмү 42 размер десеңерде дагы мунун баардыгы тең чогуу жүрө турган нерселер. Сандарды деп жатам. Сандарды 70 деген сөздүбү? Макул баралы. 70 жылдык анда жол берилет. Бирок килограмм, сан, литрлик сөздөргө келгенде биз аларды эч качан жазуу түзүндө жазбайбыз. 150, 170 дегенде жазуу түзүндө жазбайбыз. Мунун баары тең атайын сандык өлчөмдүк сөздөр бар. Ошол жерде сан менен жазылсын деген көрсөткүчтөр бар да. Ошол үчүн булар дайыма көрсөткүчтөр. Бир нерсенин өлчөө, литр, штук жана кутулар, коробкалар, пачкалар, кагаздар, ошолордун баары тең сан менен гана көрсөтүлүш керек. Бул атайын кайсыл учурда прейскурант катарында жазылганда булар сан менен гана көрсөтүлөт. Акчага келгенде анын маселеси башка. Ага келгенде сан менен дагы жазуу менен кашанын ичинде жазабыз. Кеттик, 70 жылдык дегенде 70 жылдык деп жазбайт го эми. Эгер жазгыңар келсе, анда 2ге бөлсөңөр болот. Бул жерде жазылбайт. Бул жерде жазууга болот. Анда 2ге бөлүп кетсеңер болот. Ал эми сан менен келгенде бул дайыма чогуу келет. Суроо түшүнүктүү болдубу балдар, 3-сүнө өтөлү. В вариантында тоолор, созулма үндүлөр ташылбайт. Ошондой эле ташылмалардын ичинен дагы 2Т, 2К, 2К. Анан эми дагы бир маселе бар. Моуну карап койгулачы. Класс. Ага сыз деген мүчөнү улаганда мындай кылып ташылып калышы мүмкүнбү? Же мындай кылып ташыйсыңарбы? Деги кандай ташыйсыңар ушул сөздү? Деги кандай жазасыңар? Класс сыз деген сөздү. Өзү негизи класс, кээ бир мугалимдердин классы бар, кээ бир мугалимдердин классы жок. Мынакей, класс жетекчилик демеси бар. Экинчиси туура дейт. Ош кыздар лицейи бериптир, класссыз деген сөз, Негизи 2С, сөздүн аягы 2С, кээде 2Т менен бүткөн сөздөр бар, мисалы үчүн кышы бою канча киловатт отту жагып койдук, токту. Анан ватт, ту дегенде 3Т болуп кетип атпайбы? Вольт, ту дегенде, вольтта эми жок экен, ватт дегенде келет экен. Эч качан 3Т же 3С жазылып кетпейт. Ошон үчүн ватту эле деп 2 эле тын жазабыз. Негизи эреже боюнча лу мүчөсү улаганда 3Т келиш керек, сыз мүчөсүн улаганда 3С келиш керек. Анткени сөздүн аягы 2С. Сөздүн уңгусун дайыма сактайбыз да, А бирок ушул жерде 3Т, 3С болуп кеткенге жол берилбейт деген эреже бар, Азаматсыңар туура мындай болуп ташылышы керек. Класс сыз болуп ташылыш керек. Мына класс сыз. Эстеп калгыла, дагы бир жолу. Ушул сөз да келип калышы мүмкүн. Мынакей, класс сыз. Анда 2Сны бияка жазамбы деп кечке ойлонуп калышыңар мүмкүн. Коркпой эле койгула. Класс сыз. Анткени бул 1Сны жеп кеткен мүчөлөрдүн бири. Кеттик, кийинкиси. Мына туура тапкансыңар. Эч кыйналбай эле койсоңуздар болот, Туура варианты тапканбыз. 10-чу суроону балким силер туура таптык деп ойлошуңар мүмкүн. Балким мен туура эмес таптым дешим мүмкүн. Көрөлү. Кайсы катардагы сүйлөмдө асты сызылган сөз кыймыл аракетти туюндурду дейт, Бул завод уюшкан күндөн тартып мен инженер болуп иштейм. Тартып деген сөз, баштап деген эле сөздүн бири да, Баштап. Баштап. Демек, башталган күндөн бери мезгилдик сөз болуп жатпайбы, Мындайча айтканда бизде силер менен мектептен өттүңөр да, кызматчы сөз деген бар, Жандооч бөлүкчө байламда. Бул ушул жерде жандоочтук мааниде келди. Тентек иним сиз менен сүйлөшкөндөн тартып оңолду. Демек, бул да ошондон баштап деген эле сөз келди. Андан кийин кетти. Бул жердегилер кийген кийимден тартып, могул көйнөгүнөн баштап деп мезгилдик эмес, бирок ошого окшоштуруу маанисинде. Бул жерде дагы эмне
мезгилдик сөз эмес. Мына могул жерде кыймыл аракеттик сөз тартып деген вариантта туура. Демек силердин вариантыңардагы туура. Бир нерсени айтайын, тартып деген сөз өтө кооптуу сөз. Тарт деген сөз. Мынакей, тартып дегенде баштап деген маанисинде келип атат. Тартып деген сөз окшошуу маанисинде келип атат. Тартып дегенде кыймыл аракеттик маанинде келип атат. Бул жерде дагы мезгилдик маанинде келип атат. А тарт деген сөздөн ошондо карагылачы, деген сөздүн канча мааниси бар? Өтө көп. Кыргыз тилиндеги 32 маанилүү сөз. Тамеки тарт, сүрөт тарт, фотоаппарат тарт, жол тарт, сапар тарт. Атасын тартып окшош. Карагылачы. Бул сөздүн 32 мааниси бар. Силер түшүндүрмө сөздүк дегенди ачып, кайсы катардагы сөздү тарт деген сөз кыймылдык, мезгилдик, окшошуу жана башка деп бүт баарын тең карап коюшуңар керек. Ошондо силер тарт деген сөз боюнча суроо келсе, ал ишти бүтүрөсүңөр. Тамеки тартуу деле тарт деген сөз да. Тамеки тартып отурат десе. Кыймылдык сөз да. Карабайсыңар. Мына ушунун баарын карашыңар керек. Сүрөт тартып отурат. Тарт дегенде кол менен иштөө. А тиги жерде болсо эмне болот? Такыр башка маанилүү болот да. Өзү 32 эң көп маанилүү сөз. Биз ойлойбуз, баш деген сөз деп көп деп, башчы, баштык, башкарма деп кете берет эмеспи? Бул тарт деген сөз 32 маанилүү сөз. Эң көп маанилүү сөз. Мындан ашкан сөз жок биздин кыргыз тилинде. Азаматсыңар, кийинкисине өтөлү. 11-чи суроого баралы. 11-чи суроону кана силер эмне деп жооп бериптирсиңер? 11-чи суроону А деп жооп бериптирсиңер. Кадам жай жооп берип көрүңүзчү. Кандай? Кадам жай жооп берип көрөбүз. Кадам жайды күтүп жатам. Кадам жай жана жооп бербей калды эле. Кадам жай барсыңарбы? Бар болсоңор жакшы болот элем. Кеттик анда эмесе. Келели. Эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Карап көрөлү. Барыңар 11-де силердин белгилеген жооңар А. Келели. Могул жерде бир маселе бар. Кадам жайдагы А деп жооп. Мына кабыл алалы, эмне? Украинанын жеринде пайдалуу гендердин, көмүрдүн, газдын, темирдин, марганецтин эң баалуу запастары жатат. Могул экөө эмне деген белгилер? Үтүрлүү чекиттин таптакыр кереги жок. Экинчиси, гендердин дегенден кийин сызыкча берип жатат. Андан кийин санап жатат. Андан кийин бүтүп атканда марганецтин дагы сызыкча берип туруп эң баалуу запастары жатат. Кыргыз тилинде жалпылагыч сөздөн кийин бир өңчөй мүчөлөр түшүндүрмө катарында, чечмелөө катарында келгенде биз аны, бул жерде да ката вариант бар, мынакей. Биз кош чекит коебуз. Андан кийин санайбыз. Санап бүтүп келгенден кийин могу жерде эмне кылабыз деп ойлонуп калышыңар мүмкүн. Балки могу жерге мен дагы мындай белгини коюп туруп, анан могул жерге сызыкча коюп койгон вариантты да түзмөкмүн эгерде мен тест түзүп жаткан болсом. Ошондо ушул вариантка дагы окуучулар көбүрөөк токтолмок. Мына гендердин андан перечисление жүрөт, санап келатабыз, андан сызыкча коюп туруп, эң баалуу запастары жатат. Бөлүп жатабыз. Бир өңчөй. Бирок андай болбойт. Демек, сүйлөмдүн ичинде бир нукта турушу керек. Сызыкча дегендин дагы кайсы учурда коюлуш керек деген 9 эрежеси бар. Аны ачып карап коюшуңар керек. Сызыкчанын кайсы жерге коюлушу керек дегенде. Демек, А варианты туура. Санаган сөздөр, ушул нерсени дагы бир жолу айтып коеюн. Эгерде көмүрдүн, газдын, темирдин, марганецтин, деп туруп, марганецтин, сызыкча, марганец, сызыкча, Украинанын жеринде эң баалуу заттардын запасы көп. Марганец деп туруп, сызыкча, Украина жериндеги эң баалуу зат деп койсо, анда сызыкча келмек. Булар тигил баяндоочу катарында келип калмак. Аны да байкашыңар керек. Бул эле сүйлөмдү ар түрдүү формада түзгүлө. Өзүңөрдү бириңер түзсөңөр, өтө көп нерсени утасыңар. Аябай жакшы сүйлөм,
өтө кызык сүйлөм. Муну мындайынан да алып көргүлө, мындайынан да алып көргүлө. Айтып, баарын көрүшүңөр керек. Сура, азаматсыңар. Эми 12-ге келди. Кадам жайдын жообун күтөйүн. Кадам жайдын жообун күтөйүн. Анткени Ош кыздар лицейи жана жооп берген. Ош кыздар лицейи 12-де Г деген вариантты жооп берген экен. Г деген вариантты Ош кыздар лицейи жооп берген экен. Ал эми кадам жай эмне деп жооп берип кетти? А деген вариантты жооп берди. Кандай деп ойлойсуңар? Мага эми жооп берлечи. Туураган сөз. Чыз деп, балким туурап жаткандыр да. Ооба, Ош кыздар лицейи Г деген вариантты берди. Ал эми кадам жай бизден А вариантты берди. Мына эки вариант түрдүүчө чыгып калды. Балким жанагы биз таппай калган 30дан 1 суроону таппай калганыбыз ушул сүйлөм, ушул суроо болуп жүрбөсүн. Кана, камгак маанилүү сөз дейт. Камгак маанилүү сөз дейт. Ал эми чызбыз деген сөз туураган сөз деп жатат. Акыл көрөлү. Дагы кадам жай силер кантип түшүндүрөсүңөр? Карачы, Ош кыздар лицейи укмуш түшүндүрүп жатышат бизге. Кана. Кадам жай мааниси эмне дейт? Мааниси камгак деген сөздү билбесе ба? Мындай чөп да балдар, мындай тарбаңдаган, анан мынтип учуп жүрөт го, тети тоонун этектеринде, бөксө тоолордун этегинде мынтип шамал болгондо учуп кетет го, мынтип тоголонуп. Бул камгак деп коет да, жанагы шыбактар өскөн жерлерде көп болот да, томолок болуп, анан алтыганадай болуп өсүп кетет да. Бул чөп, курап турган чөп да. Камгактай болуптур. Жеңил, өтө жеңил учуп кетет деген сөз да. Кана, Ош кыздан сурадык дейт. Камгак деген сөз чөптүн аты да негизи. Ошого окшоп учуп жөнөйт деп атат. Ал эми Ош кыздар лицейи чыз деп сайрады деп үнүн туурады деп жатат да. Мисалы бизде тууранды сөздүн да жандуу жана жансыз аттардан чыккан. Анчинен дагы адамдардан жана жаныбарларды тууроо иретинде чыккан сөздөр деп да келет эмеспи? Ошол үчүн алып жаткан болуш керек деп атат да. Болду эми бири-бириңер менен айтышпай эле коелу. Ойноп кетпей, Мынакей, туура жооп негизи туураган сөз. Мынакей, чызылдаган деген сөздү даган деген сөз, да деген сөз. Чызылда, ылда. Ылда деген мүчө этишке айландырып жатат, А камгактай дегенде салыштырып, окшоштуруп жатат да. Туураган деген сөз бул жерде окшоштуруу маанисинде алып жатат. Окшоштуруу. Чызылдаганы угулду дегенде бир нерсени окшоштуруп атабы? Жөн эле анын кыймылла, үнүн эле айтып жатпайбы? Ал эми камгактай дегенде кантип аны туураганын көрсөтүп атпай карагылачы. Кантип учуп жөнөдү? Монтип томолоп учуп жеңил болуп жөнөдү деп атат. Камгактай учуп жөнөдү дейт. Демек, бизди туура жооп А. Ош кыздар лицейи ушул суроону дагы бир жолу карап иштеп чыгып көрүшүңөр керек. Себеби бир нерсени туураган деп атпайбы? Могу дай деген мүчө дайыма салыштыруу, тууроо мүчөсүн берет. Көбүнчө салыштыруу мүчөсүн. Асандай жакшы окуйт. Жана башка, Ал эми чызылдаганы деген сөздү бул азыр жерде аны туураган жок да. Ал нерсени туураган жок да. Тууранды сөздөн келип чыкты. Чыз деген сөздөн келип чыкты. Туурадык. Бирок азыр ушул жерден биз аны туураган жокпуз да. Мына бул жерде туураган нерсе камгактай. Мен силер менен азыр ушул тестти көрөлү. Ош кыздар лицейи. Кеттик, барын көрөлү, бардык суроолорду. Каткыра күлүп шаа береді. Каткыра. Ха деп атпайбы? Ошондой эле сөздөн алынып атпайбы? Мына туураган сөз десе, анда бул деле туура болмок да. Жалбырак желге ыргала берди. Бул деле туурагандай болуп атпайбы? Бирок мунун бардыгы тең ошол эле учурдагы нерсе эмес, мына анын кебетесине окшоштуруу маанисинде. Бул туураган деген сөз силерди адаштыраарын билдик. Бул тестти түзүп жатканда дагы өтө акылдуу да. Сөздү окшоштуруу маанисинде алган
учурунда келди да. Бул жерден келген жок да, туураган сөздөн алынган деп берилген жок да. Туураган сөз колдонулду деп атпайбы. Эжеке жетишпей кала турган болдук, кичине батыраак болобу сураныч. Макул, мынакей батыраак кылалы. Демек, могу жерге баралы, өзүңөрдөн дагы тесттен дагы бир жолу текшерип көрүп аласыңар. 13-чү суроого баралы. Кайсы катардагы сөздөрдүн баары туура ташымалданган дейт, Мынакей, бул ката эч качан келбейт. Акындын туура, окутуу бул жакка келиш керек, будай туура. Бир тамгадан эч качан ташылбайт. Бирок йод тошкон тамга жалгыз болуп калган учурда ташылбайт. Бирок йод тамга бо юнча деп ташып кетсеңер болот. Жалгыз ташыбагыла. Сөздүн аягында мына балдар угуп койгула. Йод тошкон тамгалар келгенде ташыса болот, бирок жалгыз ташыганга болбойт. Шуну унутпагыла. Түшүнөрбү? Макул. Кеттик. Бул вариантта туура жообун бергенсиңер. Текстте тема койгула. Өтө оңой. Кадам жай кайсыны берет элеңер дегенсе, ар түрдүү варианттар келиши мүмкүн. Эжеңердин үй бүлөсү бир күнү болушу мүмкүн. Эжемдин уулдары да болушу мүмкүн, жана башка. Баары бир келип, менин эжем да, ал башка бирөөнүн эжеси жөнүндө сөз болгон жок да, Ошол үчүн менин эжекем деген вариант туура. Кийинкисине баралы. Жогоруда берилген сүйлөм бөлүктөрүн кайсы вариантта ыраттуулук боюнча жайгаштырсак, сүйлөмдү туура түзгөн болобуз. Кадам жайдын вариантын күтүп туруп, анан кийин айтып берейин жообун. Биринчи, моону жеш керекпи? Же үй тапшырмасын аткарып, кечки тамагын жеди. Досу Аскарга телефон чалды да, сынак тууралуу сурады. Окуя, мындай болсо да туура. Мындай болот. Досу Аскарга телефон чалды да, сынак тууралуу сурады. Үй тапшырмасын аткарып, кечки тамагын жеди. Мындай вариантта туура. Ош башкача вариантты сунаш кылып жатат. Мелис кечки тамагын жеди. Үй тапшырмасын аткарып, кандай кайсы вариантты берип атат эле? Үй тапшырмасын аткарып, досу Аскарга телефон чалды да, сынак тууралуу сурады. Демек, бул сүйлөм деп атат. Муну биринчи коюп жатат. Мынакей карап көрөлү. 3, 1, 2, 4 катарында келип атат, Мына, өзү негизи тамак жеп жаткан кезде мындай өзүңөр эле контекстти карап көрсөңөр деле оңой эле чыгат да, мынакей. Тамак жөө өзүнчө процесс. Ал эми үй тапшырмасын аткаруу, сынактар жөнүндө сүйлөшүү бул өзүнчө процесс да. Ошол үчүн бул туура вариантка тапкансыңар. Кеттик. Мындай суроолор өтө көп келет. Жанагы мурунку чыккан тестте дагы бар болчу, көлдүн жээгине барып, анан эрте келип дегенде дагы. Ташымалдаган суроолор аябай көп. Б туура. Каталарга кеткен жерлерди белгилеп коелу. Бырдын кереги жок. Жалбырак жеме калгандары туура. Карагачы, гыдан бир эле катаны берип коюп атат. Көрүүдөн дагы өзгөчө ылдамдыгы жай балдарга айтып коерум, шашпай иштегиле да. Бир ката таптыңбы, токтогун. Бир ката таптыңбы, токтогун. Баары эле туура турбайбы деп кетип калбагыла. Эринбей иштегиле. Эми могунда сөздүн заттын түсүн билдирип турат дегенде мына. Көк жүзү көл менен чагылышып керемет бир сүрөт. Асман көк, асман өзү көк түстө да. Могул вариантта туура болушу мүмкүн. Анын ушунчалык көкпет экендигин билем. Бул көкпеттик мааниси өжөр маанисинде, бул болбойт. Тил албас маанисинде. Жаз келип, көк башы. Бул жерде чөп маанисинде келди. Ал эми могу жерде болсо көздүн түсү маанисинде келди. Көзүнүн ичиндеги боек. Могул жерде асман маанисинде келди. Асмандын жүзү көл менен чагылышып, керемет бир сүрөт деп. Анткени көлдүн жүзү сүрөт түсү менен чагылышып деп. Бул жерде асман маанисинде келди, өжөрлүк маанисинде, чөп маанисинде. Ошондо боек бир гана Г варианты туура. Кийинкисине өтөлү. Кайсы катардагы сүйлөмдө асты каталган сызылган сөз тике маанисинде колдонулду? Могул суроо балдар. Мен эмкиде жалаң сөздүн мааниси боюнча тесттерди алып келем. Ошондо дагы бир жолу карагыла. Биринчи тике мааниси, же болбосо алгачкы мааниси, биринчи маанисинде, же негизги маанисинде. Кайсы бир жылдары өөн деген сөздү таппай курашкан окуучулар. Кайсы бир жылдары бешмант деген сөздү таппай курашканда, мына өзөк. Мына адамдын өзөгү, биздин өзөгүбүз анда омурткабызбы? Өзөгү карайып кетти, омурткабыз карап кетти. Көрдүңөрбү? Негизги мааниси эмес, өтмө мааниде. Өткөндө эстеген сайын өзөгү өрттөнүп кетет. Мында дагы ичи өрттөнүп кетет. Ырдын жалпы өзөгү юморго салган. Ырдын өзөгү эмес, анын ичиндеги негизги сюжети, негизги мааниси деген сөз. Албетте сарымсак туура.
Кийинкисине каралы. Кайсы варианттагы сүйлөмдүн түзүлүшүндө адай тилдин жазуу эрежесине дал келбеген ката бар? Бир гана. Адай тилдин нормасында баары тең туура. Болгон эле манас деген сөздү кандай жазсаңар дагы тырмакчага алышыбыз керек. Эгерде чыгарма жөнүндө сөз болуп жатса, дайыма тырмакчага алыш керек. Эгерде манас баатырды жөнүндө сөз болуп жаткан болсо, анда тырмакчага албайбыз. Мына адай норма ушуну анын үстүнөн эмнени коюшубуз керек? Тырмакчага алабыз, окуп келгиле, сызыкча тырмакчаны коебуз, үтүр коебуз, деди. Ал түгүл илеп белгисин дагы коюп койсоңор болот. Мына адай норма ушундай болуп бузулган. Калгандары туп-туура. Кеттик. Могу жерде бир ката бар экен, мейли ысык көлдү 100 градус кайнатып жибериптир. Муну дагы туура тапкансыңар. Мына карап көрөлү. Мен Асанов Темирбек 75-жылы болдум. Мен Темирбек кароолчу болуп ишкананын ичине кирдик. Көрдүңбү? 3 киши кирип атат. 1 киши, 2 киши, 3 киши. Көрдүң? А бул жерде болсо түшүндүрмө мүчө катары мен деген ким экендигин чечмелөө иретинде. Балдар өмүр баян жазганда могу жерде сөзсүз үтүргө керек. Чечмелөө иретинде. А бул жерде чечмелөө эмес, болгону эле саноо иретинде. 3 киши киргендиги жөнүндө. Анан көрөлү. Мен Асанов Темирбекти дегенде эмне кереги бар анда? Мен Темирбекти баланчанчы жылдан бери таныйм деп. Мен Асанов Темирбек экөөбүз, анда мунун эмне кереги бар? Мен Темирбек экөөбүз терек орто мектебин бүтүргөнбүз деп. Көрдүңбү? Ошон үчүн ушул жерде бизде 2 жооп туура. 1 анан 3 деген. Аны бул жерден табасыңар, Кеттик кийинкиси. Кайсы катардагы сүйлөмдө асты сызылган сөз өкүнүү маанисин берди? Кадамжай жооп бере бергиле. Мен барайын. Улуулар турмуштук тажрыйбага таянып айтат. Сен аларды бир уксаңчы. Мен өкүндүмбү же тилдедимби? Ай сен угуп койсоңчу деп жатат. Көрдүңөрбү? Уксаңчы дегенде ай балам деп атат, Биз сага бөлүнгөн китептерди алып коелу. Же өзүң эрте келсеңчи? Сүйлөм бузук. Андан ары баралы. Мен бул китептин көрүнбөй жатат дейм. Өзүңөр иштеген суроо бул көрүнгөн. Макул, кийин көрүп аласыңар. Мен бул китептин сатыларын уккан жокмун. Ой, же сен уксаңчы? Ай мен уккан жокмун сатыларын. Сатыларын билип калсам мен бармакмын да деп. Же сен угуп калсаңчы? Ай, кап жетпей калды ушул китептин сатылганына деп. Мына, кейүү мааниси ушул жерде жатат. Андан күтө берип чарчабайлы. Деги эрте келесиңби жокпу? Эрте келсеңчи деги дайыма эле сени метебиз деп. Бул жерде дагы тилдөө маанисинде жатат. Демек, туура жообун силер дагы туура тапкансыңар. Кийинкисине баралы. Кайсы катардагы сүйлөмдүн биринчи бөлүгү жанагы баягыдай сөздүгө, экинчи бөлүгүнүн мезгилин билдирди деп жатат. Жана карама каршысы эмес беле, эми мезгили. Мынакей, кайра эле баягы са. Ушул са аябай кызык да. Балдар, мына карайсыз. Кайда деген сөз болсо эле орунду издегиле. Сен кайда болсуң, мен ошол жердемин. Дайыма кайда, ошол деген сөздөр мыякта са мүчөсү турса дагы кайда деген сөз бар болсо эле бул орунду билдирет. Могул 4 бол тест, дароо 4 вариант менен сүйлөптүр. Катуу кыйналса да могул форманы эстеп калгыла, жазып алгыла. Сада деген сөз бул дайыма карама каршылыкты берет. Карама каршы. Карагылачы, могул тест өтө жакшы түшүнгөн тест. Анан ал үйгө барса, баарыбыз кубанат элек. Эмне болду? Эгерде ал үйгө барса, анда баарыбыз кубанат элек. Эмне болду? Шарт болуп калды. Эгерде барса, баарыбыз кубанат элек. Ыр-ырдалып бүтсө, акырын чыгып кетели. Акырын чыгып кетели, качан? Бизге эмне керек? Мезгил керек. Мезгил ушул жерде турат. Бир суроо менен 4 өңөргө тең келип калса дагы шашпагыла. Бир өңөргө мезгил, бир өңөргө шарт, бир өңөргө карама каршы, бир өңөргө орун. Балдар, сада деген мүчөнү жаттагыла. Дай деген дайыма салыштыруу болорун унутпагыла. Кайда деген сөз бул дайыма эмнени берерин? Орунду. Канчалык, ошончолук деген сөз сан өлчөмдү берерин унутпагыла, Кайсы катардагы сүйлөмдө асты сызылган сөз мезгилдик мааниде келди. Аябай мезгилди жакшы көргөн экен. Кадамжай Г деди. Суроо берип көрөбүз да, мезгил болуш үчүн качан деген суроону берип көрүшүбүз керек. Театрдын алдында качан деген суроону берсе жарашабы?
Албетте болбойт. Театрдын алдында ачылган, кай жагында? Жерде отпайт. Мааниде болуп атат. Элдин алдында калып, тебеленип калбага эле. Элдин алдында деген сөз, бут астында деген сөз, Бул дагы орундук мааниде келди. Коллективдин алдында уят болуп калбайлы депчи. Демек, бул дагы келди. Жанагындай эле суроо, кайсы катардагы сөздү орундук маани жок дегенде бул вариант келет. Сүйлөмдү суроону мындайынан да берип койсо болот. Орундук мааниде келген жок, же болбосо мезгилдик мааниде келди деп. Бул керек. Так. Бир суроону дароо эле коюп коеюн. Атыгып, би болсо, Мойтакени эл да башлары да кадырлашкан. Болду. Туура жоопу. Эч кыйналбай эле коюп койсо болот муну. Болгон эле окуучулар шашып кетпегиле, макулбу? Шашпай эле калсаңар эле табасыңар. Башчылары тыңгандай болобуз, бирок бул туура эмес. Сүйлөгөндө тынып кетебиз, бирок ал пауза туура эмес болот. Кайсы варианттагы татаал сүйлөмдө биринчи жөнөкөй сүйлөм натыйжаны бул мындай суроолор өтө көп келет. Экинчиси себепти билдирди. Себебин билдириш керек да, Себеп болуш үчүн кайсы вариант тура? Силердин жообуңар туура. Кайсы вариантты алабыз десек, Б вариантты алдык. Кадамжай ушуга кошуласыңарбы? Балким өзгөчө жоопторуңар бардыр. Көрөлү, себепти. Досуңа сырыңды айтпа. Анткени коюп көрөлү. Анткени досуңдун досу бар. Туура. Ойноп сүйлөсөң, анткени ойлоп сүйлө деген сөздү кое алабыз бу жерге. Себеп болуш үчүн анткени деген сөз керек да, же себеби деген сөз керек да, кое албайбыз. Керегеде кулак бар, анткени карасаң, сүйлөмдүн мааниси стилдик жактан бузулуп кетет. Жоо сырын жоо билбейт, анткени жарактуу жоо кандайдыр бир деңгээлде өтө жакын, бирок ачык даана маани. Досуңа сырыңды айтпа. Натыйжа бериш керек да, бизде айтпа деп натыйжа. Досуңдун, анткени досуңдун досу бар. Жоо сырын жоо билбейт. Бул жерде дагы өтө жакын, бирок жарактуу күнү жоо келбейт. Макалда бир аз сөздүн стилдик бузулушу бар, Кайсы варианттагы асыл сызылган сөз кыймыл аракеттин болуп бүткөндүгүн билдирет. Болуп бүткөндүгүн. Бул мен эле. Ой, бу жерде жүргөн мен эле болчумун. Баяндоочтук мааниде келет дагы. Бул эси мен кыймыл аракетке өтө жакын келип калышы мүмкүн. Бирок бул бу жерде эле жүрүп атпайбы? Азыр болуп атпайбы? Азыр бу жерде жүрүп аткан азыр эле болуп атпайбы? Азыр жүрүп аткан киши да. Ой, бул мен эле бу жерде эле жүрөм деп атат да. А бизде бүтүш керек да, болуп өтүш керек. Азыр эле ушул жерде жүргөн деп атат да. Качан? Ой, азыр эле мезгилдик. Ой, эмне дедим? Мезгилдик деп жазайын деген. Мезгилдик. Анан кийинги азыр келе калчудай шашатта тим эле жаман көрүү маанисинде келип атат, Мына бизде болсо кыймыл аракет бүткөн. Кыймыл аракет бүтүш керек. Азыр бул жерге келген эле. Келдим. Кийинкисине каралы. Ай салкындын ишенгени коркпой эле эмне кылабыз? Сызыкча беребиз. Ушул бала баяндоочу, бул аныктоочу, ай салкындын аныктоочу. Болду, дароо эле таап алабыз, Эгерде ушул бала болчу деген сөз болсо, анда мунун кереги жок болчу. Кийинкисине өтөлү. Кайсы варианттагы сүйлөмдүн биринчи бөлүгү экинчи бөлүгүндө ойдун аткарылыш максатын билдирип турат. Жигиттер, кыздар, мен ушуну силерге дагы бир жолу айтып коеюн. Жана сада деген сөздү карама каршылыкты берет дедим. Сын деп деген сөз дайыма максатты берерин унутпашыбыз керек. Бул форма. Математикадагы А кошу А көбөйтүү Б, А кошу Б, Б кошу А барабар дегенде эле форма. Сын деп келгенде максатты берет. Билбесең, биз билебиз бул жигитти карама каршы мааниде, салыштыруу мааниде, эжесин көрүп сиңдөсөт, Бул сүйлөмдүн сын сыпаттык маанисинде келди, бири-бирине улануу маанисинде. Сурап бергиче, уруп бере, бул эмне болуп атат? Кантип бергиче деген сөздө сын сыпаттык маанисинде келди. Так, кеттик андан ары. Момундай сөздөрдөн өтө көп кыйналасыңар. Бишкектеги балдар дагы жанагы сынак тесттерге барып, ошол сомонун тестине барып, көп тести ушундай келген тексттерден кыйналып келет. Ал түгүл бир тестти мага айтып келишкен балдардын баары тең.
Неме деген тест келиптир? Нарын, мен нарында төрөлгөм. Ал нарын мындай кооз деп. Кандай тест? Көркөмгө да киргизсекпи же деп келет. Публицистикага да жакын, көркөмгө да жакын, илимийге да жакын болушу мүмкүн. Албетте расмий билдирүүдөн алып таштайбыз. Бирок үчөөнү тең жакын. А илим десе, могул жерде эмнеси жазылыш керек, кайсы жерден алынганлыгы жазылыш керек. Муну чийип койдук. Эми экөө өтө жакын. Эми ушул эле текстти силер көркөмдөп көрүшүңөр керек. Мынакей, Кыргызстан тоолуу өлкө, анын ичинен Нарын облусу өзгөчө тоолуу аябак. Карагычы, көркөм эле стиль. Анткени Мүлдө республиканын жайытынын 3/1 береги облуска таандык. Ушундай шарттан улам теңир тоолуктарда сейрек кездешүүчү айрым улуттук өнөрлөр муундан муунга сакталып келген. Карабайсыздарбы? Бирок эмне үчүн публицистика деп атат? Публицистиканын ичинен дагы кайсы? Эгерде силер аңгеме, очерк, ода, новелла деген ушундай майда чыгарманын түрлөрүн билген болсоңор, дароо кыйналбай табасыңар. Публицистикалык стиль. Телефон чалган адамдын аты ким? Ким дегенде дагы күмөндүк жатат, суроо жатат. Ким билсин? Ойбей ит билсин дейсе, эч ким. Алда ким? Сөздү карап көрөбүз, мынакей, карайбыз. Ошондо кайсы мааниде жалпылап анын белгисиз экендигин көрсөтүп турат. Балдар, могу суроону, могул сөздү эч ким асмандан албайт. Тестти түзүп жаткан мугалимдердин бардыгы тең бул сүйлөмдөрдү окуу китептеринен алат. Ошол жерде ар бир мүчөнүн мааниси жазылган. Ошол маанисин тапканды билсеңер, сөздү табасыңар. Демек, ким жана алда ким? Ким билсин? Мына, жалпылап атат. Ким билсин? Белгисиз. Алда ким? Аны дагы биз билбейбиз, белгисиз. Ал эми эч ким дегенде бул белгисиз маанисинде эмес, бул тескерисинче тануу маанисинде болуп атат. Эч ким деп. Көрдүңөрбү? Ал эми аты ким дегенде жөн эле суроо белгисинде берип атат. Көрдүңүздөр? Ошон үчүн ушул эки жоопту туура деп табышыңар керек. Мына балдар, биз онлайн тест боюнча келген тестибиз боюнча аягына чыктык. Бирок мен силерге айта тургандыгым, тест балким 20 марттарда жаңырып кала турган болсо, ушул онлайн тестке дайыма киргиле, бардык суроолорду көңүл коюп, кунт коюп окусаңар, бардык тесттердин жолун табасыңар. Кыргыз тилде мен ойлойм, бир-эки эле сөздү билип коюш керек, болду, калганын эч кыйналбай табасыңар. Суроону эле жакшы окуган киши, мына могу суроону жакшы окуган киши эч качан бир да тестти окубай туруп эле, мынакей, ичин караганда эле жалпылап турган сөз, бири-бирине карама-каршы турган. Мезгил дегенде эле качан, себеп дегенде эле эмне үчүн, максат дегенде эмне себептен, эмне максат менен деп эле суроону эле бергенди билсеңер, эмне үчүн мугалимдер силерди сүйлөмдү талдатып келе жатканда, баяндоочу, аныктоочу, толуктоочу таптырганда сүйлөмдү талдатат. Талдатаардан мурун сөз айкашын өтөт дагы суроо бердире берет. Суроо бергенди билген бала иштейт деген сөз. Болду. Бүгүн сабак бүттү. Саламатта калгыла. Рахмат келгениңерге.